Assalamu алейкум. Сиздер менен бүгүн өт тууралуу сүйлөшөбүз. Ал тамчы формасында болгон ичи көңдөй орган көлөмү 50 миллилитрге чейин элестетишиңиздер үчүн салыстырак болду. Мына баш бармагыбыздын өлчөмүнөн кичинерээк болгон өт суюктугун сактай турган орган. Жана күнүнө 1 литрге чейин боорубуздан өт суюктугу бөлүнүп чыгып, ал ошол өтүбүздө сакталып турат. Бирок айтып өттүм, анын көлөмү 50 миллилитр деп. Демек, ашыкчасы улам тамак жеген учурубузда 12 литрге түшүп турат дагы, кайра дагы толукталып тура берет. Бир күн аралыгында ушундай өзүнүн кызматын аткарат. Качан 12 литрге химос же болбосо майдаланган ашказанда майдаланган тамак аш 12 литрге түшкөндө гана ошол өт суюктугу өт кабынан чыгып бөлүнүп чыгып турат. Эми анын физиологиялык мааниси же болбосо функциясы тууралуу дагы кошумчалай турган болсом, демек биринчиден билдиңиздер, ал өт суюктугун сактоо, экинчиден бул тамак сиңире турган ферменттердин ишин активдештирүү жана өзү дагы организмге түшкөн майларды майда бөлчөлөргө ажыратып, ушундай сиңиргенге жардам берет жана дагы канга пайдалуу болгон аминокислоталарды, туздарды дагы сиңирүүгө катышат. Ушундай анын кызматтары бар. Жана дагы бир кошумча кызматын айта турган болсом, бул соляный кислота же болбосо ошол ашказандан бөлүнүп чыга турган ошол соляный кислотаны кычкылын, туз кычкылын кыргызча айта турган болсок, 12 литрге көп өтүп кетпеш үчүн трансформациялап нормалга сактап турат. Ушундай кызматы дагы бар. Эми анын оорусу тууралуу айта турган болсом, бул холецистит деп айтабыз. Ошол өттүн оорусун. Холецистит эки түрү бар: калькулезный, некалькулезный. Калькулезный бул таштан улам болгон холецистит, ал эми некалькулезный таш менен болбогон өзүнчө жабыркаган холецистит. Илимий китептерде мунун себептерин ар кандай кылып айтып жүрүшөт, бирок мунун себеби бирөө гана. Ал болсо аз кыймылдуулук. Демек, холецистит менен кимдер оорушун өздөрү жакшы билишет деп ойлойм. Ким аз кыймылдаса, ошолор көп жабыркайт. Бул офисте отуруп иштеген адамдар, мамлекеттик иште иштеген адамдар көбүнчө, жана банкта иштегендер болушу мүмкүн. Жаш өтүп калган адамдар көбүрөөк жабыркашы мүмкүн. Анткени аларда дагы аз кыймылдуулук көбүрөөк болот. Эркектер менен аялдар салыштыра турган болсок, эркектерге караганда аялдар көбүрөөк жабыркашат. Балким бул дагы аялдардын көчөгө көп чыкпаганынан балким ушундай айтылып жүрсө керек. Ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Эми таш менен пайда болгон холецистит бул өзүнчө чоң тема, калькулезный. Ал эми ошондуктан бүгүн сиздер менен таш менен болбогон некалькулезный холецистит тууралуу эле сүйлөшөбүз. Себептерин айтып өттүм, ушундай аз кыймылдуулук деп. Жана дагы стресс дагы мунун түздөн түз себепчиси болуп калышы мүмкүн. Эгерде сиз ар дайым чыңалууда жүрсөңүз, ошол өткө келе турган суюктук жолдорундагы дискинезия дейбиз илимий тилде. Ошол тосулуп калат дагы өт, же боордон өткө түшпөй калат, же болбосо өттөгү суюктук 12 литрге түшпөй калышы мүмкүн. Ушундай учурда ушул оору пайда болот. Дискинезия болуп, өт холециститке дагы жетет. Эми аны дарылоо тууралуу айта берели. Дарылоодон мурда аны аныктап алышыбыз керек. Албетте, биринчи мунун бир гана жолу бар. Албетте, УЗИге түшкөнүңүздө сизде холецистит бар жок экендигин аныктап аласыз. Жана ал таш мененби же таш менен эмеспи, ошону аныктап аласыз. Андан кийин кандын анализи менен дагы боордогу ошол бардык ферменттердин ошол боордун ишине байланыштуу анализдер тапшырганда дагы көп нерселерди аныктап алсак болот. Ушул эки нерсе аркылуу сиз өтүңүздө оору бар жок экенин аныктап аласыз. Ага чейин болсо сизде ошол өт ооруп жатабы, оорубай элеби, албетте УЗИге түшүшүн дагы бир белги болуш керек. Эгер оң тарабыңызда көптөн бери эзип ооруган белгилер сакталып турган болсо,
демек сиз ушул УЗИге түшүшүңүз керек жана аныктап алышыңыз керек. Демек холецит сизде аныкталган болсо жана таш менен болбогон болсо, сизге төмөнкүдөй дарылык ыкмаларды сунуштайм. Биринчиден, көп кыймылдуулук, андан сырткары көнүгүүлөр болушу мүмкүн. Ушундай ичиңизди күч келтире турган, ичиңизге күч келтире турган көнүгүүлөрдү аткарышыңыз керек. Экинчиден, дары чөптөр, одуванчик, календула, расторопша, тысячелетник, буларды жазып алсаңыз болот. Жана барып дарыканадан сурасаңыз, бардыгын сизге таап беришет. Жана аларды кантип колдонууну дагы ошол өзүндө жазылуу дары чөптөрдө. Жана булардын пайдасы бир гана өтүңүзгө эмес, ашказан астындагы бездин дагы ооруларын алдын алууга жана ооруп аткан болсо айыктырууга жардам берет. Бирок бул чөптөрдү бир гана учурда, эгерде сизде өтүңүздө таш болбосо, жөн гана жабыркаган болсо гана алып колдонушуңуз керек. Андан сырткары үчүнчү дагы эмне кылышыңыз керек? Бул алохол деген таблетка бар. Ошол дагы сизге абдан жакшы жардам берет. Аны дагы канча өлчөмдө ичиши өзүнүн показаниясында жазылган, кантип ичиш керек экендиги. Бул дагы абдан жакшы дары. Бирок ал дарыны таш менен болгон холецитте, эгерде бооруңуз ооруса, жана дагы ашказанда 12 ичегиде жара болсо дагы ичүүгө болбойт. Эгер ушундай нерселерден сиз таза болсоңуз, демек холецитте ичсеңиз боло берет. Жана ал абдан жакшы жардам берет. Жана дагы кошумчалай турган болсом, диета. Күнүнө 4-5 жолу тамактанасыз, бирок азырактан. Жана дагы ошол андан сырткары тамак жеген убакыттан сырткары эч нерсе жегенге болбойт кошумча. Ошол тамак жеген учурда гана бир тамактанасыз, калган учурда тамак жебейсиз. Ачуу нерселерди, балыкты убактылуу, ушундай кээ бир тамактарды, сорполорду убактылуу ичпей жебей турушуңузга туура келет, айыгып кеткичейин. Андан сырткары эссен тукке деген дагы бир газ суу бар. Ал дагы ушул өткө абдан жакшы жардам берет. Кээ бир жерлерде мындай суюктук суу сатылат, газ суу. Ошону таап туруп бир айдын ичинде ичип турсаңыз, ал дагы ушул өтүңүздүн оорусунан айыгып кетүүгө абдан жакшы жардам берет. Бүгүнчө ушул. Кийинкиде мындан дагы жакшы видео чыгат деп сиздерди ишендирип кете алам. Каналга катталып коюшуңуздарды жана көрүп турушуңуздарды сиздерден суранып кетем. Сиздер үчүн ар дайым пайдалуу болгонго аракет кылам.